Саламатсыңар балдар. 6 класста математика предметінен алған кезектегі телесабақты баштайбыз. Балдар, бүгінгі сабағыбызда өткөнкү сабакта өтүлгөн теманы кайталап, ошол тема боюнча мисалдарды иштейбиз. Башкача айтканда, перпендикуляр түз сызыктар боюнча мисал иштөө. Сабактын максаты перпендикуляр түз сызыктар боюнча түшүнүктү калыптандыруу, ошондой эле бат чыгарууга көнүгүү. Демек балдар, биз өткөнкү сабагыбызда түз сызыктардын перпендикулярдуулугун, же болбосо тегиздиктеги түз сызыктардын перпендикулярдуу экендигин аныктаганбыз. Ал кайсыл убакта болот экен? Тегиздикте түз сызыктар тик бурч аркылуу кесилишсе, анда ал түз сызыктар өз ара перпендикулярдуу болуп эсептелинет экен. Анда эмесе келгиле төмөндөгүдөй мисалды карайлы. Перпендикуляр түз сызыктар. Демек бизге 4 сүрөт көрүнөт. Мына ошол сүрөттөрдөн биз перпендикуляр түз сызыктарды аныктап көрөбүз. Биринчи СД түз сызыгы менен МН түз сызыгын карап көрөбүз. Алардын өз ара байланышы балдар, мында алар кесилишпегендигин айтсак болот. Демек булар перпендикулярдуу түз сызыктар эмес. Ал эми экинчи сүрөттү карай турган болсок, мында АВ түз сызыгы менен КЛ түз сызыгы F шекитинде кесилишип турат. Демек булар перпендикулярдуубу деген суроо пайда болот. Албетте булар перпендикулярдуу эмес балдар. Эмне үчүн? Анткени булар кесилишкенден кийин алардын арасындагы пайда болгон бурч тик бурч эмес болгондуктан. Албетте бул кандайдыр бир градуска ээ болгон бурч, бирок тик бурч эмес. Ошондуктан мындагы АБ жана КЛ түз сызыктары перпендикулярдуу боло албайт. Ал эми үчүнчү сүрөттү карай турган болсок, мында С түз сызыгы менен Д түз сызыгы К чекитинде кесилишип турат. Булар мындай караганда тик бурчка окшош, бирок тик бурч эмес. Же болбосо градустук чени 90 градусту бизге бере албайт. Буга себеп мындагы бурчтун белгиси балдар, мынакей тик бурч формасында эмес. Ошондуктан бул 90 градуска барабар эмес деп айта алабыз. Демек, мында С менен Д түз сызыктары бири-бирине перпендикулярдуу боло албайт. Ал эми төртүнчү сүрөттү карай турган болсок, мында А түз сызыгы менен Б түз сызыгы М чекитинде кесилишип турат. Жана алардын арасындагы бурч тик бурч экендигин көрүп турабыз. Анткени мында тик бурчтун өзүнүн жазылуусу көрүп турат, мынакей төрт бурчтук формасында. Демек, бул төрт бурчтук формасындагы фигура бизге тик бурч деген маанини берет. Ошондуктан мында АБ түз сызыгы бири-бирине перпендикулярдуу болуп эсептелинет. Алардын жазылышы мынакей А перпендикуляр белгиси Б. Демек, А түз сызыгы Б түз сызыгына перпендикулярдуу. Демек балдар, биз өткөнкү сабагыбыздагы түз сызыктардын тегиздиктеги байланышынын негизги биринчи учуру бул перпендикулярдуу түз сызыктарды карап көргөнбүз. Демек, аларды биз кайталап алдык. Эми алар кайсыл учурда тик бурч экендигин даана ачык айтуу үчүн биз төмөндөгүдөй колдонулуучу куралдар менен эсептеп көрөткөнбүз. Транспортир жана бурчтук. Демек, перпендикуляр түз сызыктарды текшерүүчү куралдар, булар транспортир. Бул транспортирди айта кете турган болсок, өткөн сабагыбызда дагы биз айтканбыз. Бул ошол бурчту ченөөчү курал болуп эсептелинет. Ал эми бурчтук болсо, бул даяр эсептелинген, бул бир бурчу тик бурч болгон ушундай колдонуучу курал болуп эсептелинет. Анда эмесе келгиле биз мисалдарды чыгарууну баштайлы. Биринчи мисал. А, Б, С, Д тик бурчтугу берилген, анын бири-бирине перпендикулярдуу болгон жактарын белгилеп көрсөткүлө дейт. Демек, бизге А, Б, С, Д тик бурчтугу берилиптир. Тик бурчтук деп айта турган болсок, бул балдар негизинен 4 бурчтук. Бул 4 бурчтуктун ар бир бурчу, башкача айтканда 4 бурчу тик бурч болсо, анда биз аны тик бурчтук деп айтат экенбиз. Демек, бул мисалыбызда ушул тик бурчтуктун бири-бирине перпендикулярдуу болгон жактарын белгилеп көрсөтүшүбүз керек. Мында тик бурчтукта 4 жак бар. Булар АБ, БС, СД жана ДА. Ушул жактардын ичинен бири-бирине перпендикулярдуу болгон жактарды белгилеп көрсөтүп жазышыбыз керек. Демек, мында
тик бурчтуктун төрт бурчу демек тик бурчтук. Биринчи АБ жагын ала турган болсок, ага перпендикулярдуу болгон БС жана АД жактары болот. Демек буга перпендикулярдуу БС жана АД жактары болот экен. Келгиле жазуу түрүндө жаза турган болсок, биринчи АБ жагына перпендикулярдуу АД жагы, андан кийин АБ жагына перпендикулярдуу БС жагы, мынакей биз АБ жагына перпендикулярдуу болгон эки жакты жаздык. Анда эмесе кийинки жагын негиз кылып алалы, бул БС жагы. БС жагына перпендикулярдуу кайсыл жактар болот? Албетте булар АБ жагы жана ДС жагы. Анткени алар менен кесилиште тик бурч пайда болуп турат. Анда эмесе аларды жаза турган болсок, БС жагына перпендикулярдуу албетте АБ жагы, ошондой эле БС жагына перпендикулярдуу бул ДС жагы эсептелинет экен. Анда эмесе башка жактар перпендикулярдуу боло алабы? Албетте жок. Анда эмесе кийинки жакты негиз кылып ала турган болсок, бул ДС жагына перпендикулярдуу болгон жактарды эсептейли. Албетте мындакей перпендикулярдуу болууга себеп болгон тик бурчту көрүп турасыңар. Бул Д бурчунда жана С бурчунда турат. Аларды жаза турган болсок, ДС жагына перпендикулярдуу бул БС жагы жана ДС жагына перпендикулярдуу болгон АД жагы. Демек балдар, биз 3 жагын негиз кылып, аларга перпендикулярдуу болгон түз сызыктарды санап жазып жатабыз. Анда эмесе акыркы АД жагын негиз кылып ала турган болсок, ага перпендикулярдуу кайсыл жактар? Албетте ДС жагы жана АБ жагы. Аларды жаза турган болсок, АД жагына перпендикулярдуу ДС жана АД жагына перпендикулярдуу АБ жагы болуп эсептелинет. Бул берилген АБСД тик бурчтугунун. Мынакей көрдүңөр балдар, биз ушул тик бурчтуктун 4 жагын негиз кылып, ага перпендикулярдуу болгон жактарды эсептеп жаздык. Эми бул жерде балдар баса белгилеп кетчү нерсе, эгерде бир жак экинчи жакка ушул тик бурчтуктун перпендикулярдуу боло турган болсо, алар өз ара перпендикулярдуу деп айтууга болот. Анткени эгерде АБ жагы АД жагына перпендикулярдуу болсо, АД жагы сөзсүз түрдө АБ жагына перпендикулярдуу болот. Ошонун себебинен биз аларды өз ара деп айтып келебиз. Эми келгиле буга далил биз буларды атап көрөлү. АБ жагы АД жагына перпендикулярдуу болсо, демек АД жагы АБ жагына перпендикулярдуу болот. Андан кийин АБ жагы ВС жагына перпендикулярдуу болсо, анда ВС жагы АБ жагына перпендикулярдуу болот. Кийинки ВС жагы ДС жагына перпендикулярдуу болсо, анда ДС жагы БС жагына дагы перпендикулярдуу болоорун мынакей жазуулардан көрүп турабыз. Кийинкиси ДС жагы АД жагына перпендикулярдуу болсо, анда АД жагы сөзсүз түрдө ДС жагына перпендикулярдуу болот экен. Мынакей балдар, биз биринчи мисалыбызды чыгарып көрдүк. Бул мисалда ошол берилген төрт бурчтуктун ар бир жактарынын перпендикулярдуу жактарын эсептеп жаздык. Анда эмесе келгиле, мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо: перпендикуляр кесиндилерди атагыла дейт. Балдар, биздин ар бир үйүбүздө ал үйдүн бурчу бар. Мына ошол бурчта мынакей төмөндөгүдөй кесиндилер жайланышсын. Алар АБ, КЛ, МН, СД, ЭФ деген кесиндилер. Эми силер ушул кесиндилердин ичинен перпендикулярдуу кесиндилерди атап жазышыңар керек. Анда эмесе жоопторду мен силерге сунуштайын. Булар: биринчи АБ кесиндиси МН кесиндисине перпендикулярдуу, ошондой эле ЭФ кесиндиси МН кесиндисине перпендикулярдуу. Ал эми экинчи жооп болсо, бул АБ кесиндиси МН кесиндисине перпендикулярдуу жана ДС кесиндиси МН кесиндисине перпендикулярдуу. Анда эмесе мен убакытты силерге коюп жиберейин. 10 секундтун ичинде силер туура жоопту тандагыла.
Анда эмесе туура жоопту мен айта турган болсом, бул биринчи жооп туура. Башкача айтканда, АБ кесиндиси МН кесиндисине перпендикулярдуу, ошондой эле ЭФ кесиндиси МН кесиндисине перпендикулярдуу. Ушул берилген кесиндилердин ичинен. Анда эмесе келгиле бул жоопту биргеликте далилдеп көрсөтөлү. Биз перпендикуляр түз сызыктарды өтүп жатканда төмөндөгүдөй түшүнүктү айтканбыз. Бул перпендикуляр түз сызыктарында жаткан кесиндилер, ошондой эле шоололор өз ара перпендикуляр болушат деп айтканбыз. Демек, бул түшүнүк бизге берилген мисалга кандай байланышта айтсак болот? Албетте, бул жерде ар бир кесинди кандайдыр бир түз сызыкта жатат экен деп айтсак болот. А түз сызыгын, ошондой эле МН кесиндисине Б түз сызыгын, андан кийин ЭФ кесиндисине С түз сызыгын, СД кесиндисине Д түз сызыгын, ошондой эле акыркы КЛ кесиндисине Л түз сызыгын сызып көрсөтөйүн. Демек, бул жерде силер көрүп турасыңар, бир канча түз сызыктардын кесилишкендерин байкасак болот экен. Эми бул жерде мына ушул түз сызыктардын перпендикулярдуу экендигинен биз анда жаткан кесиндилердин перпендикулярдуу экенин бөлүп жазып алсак болот экен. А түз сызыгы менен Б түз сызыгынын перпендикулярдуу экендигин байкасак болот. Анткени бул бурчта тик бурч пайда болот. Анткени ар бир үйдүн бурчу бир гранынан экинчи граны бири-бирине перпендикулярдуу болот. Мында А түз сызыгында жаткан АБ кесиндиси Б түз сызыгында жаткан МН кесиндисине перпендикулярдуу боло алат. Мына ошондуктан АБ кесиндиси МН кесиндисине перпендикулярдуу болот экен. Андан кийинки С түз сызыгы Б түз сызыгына перпендикулярдуу экендигин байкасак болот. Демек, алардын арасында тик бурч пайда болгондуктан мындан келип чыгат, С түз сызыгында жаткан ЭФ кесиндиси Б түз сызыгында жаткан МН кесиндисине перпендикулярдуу болот экен. Ошондуктан балдар, мында жаза алабыз, ЭФ кесиндиси МН кесиндисине перпендикулярдуу болот. Ал эми калган кесиндилер бири-бирине перпендикулярдуу эмес. Анда эмесе келгиле кийинки мисалды чыгарып көрөлү. Борбору О чекити радиусу 4 см болгон тегерек 4 барабар секторго бөлүнгөн, пайда болгон диаметрлердин перпендикуляр экендигин далилдегиле дейт. Бизге радиусу 4 см болгон төмөндөгүдөй тегерек берилиптир. Берилди, демек ОА бул радиус болуп эсептелинет, бул 4 см экен. Ошондой эле ушул тегерек 4 бири-бирине барабар болгон секторлорго бөлүнгөн экен. Мынакей 4 секторго бөлүнөт. Биринчи сектор мынакей АОС, кийинкиси СОБ, кийинкиси БОД, кийинкиси ДОА деген 4 барабар секторлорго бөлүнүптүр. Демек, мындагы секторлор бири-бирине барабар болгондуктан алардын бурчтары дагы бири-бирине барабар болот. Мында АОС барабар болот, СОБ, БОД секторунун бурчу, ошондой эле ДОА секторунун бурчу, булар өз ара бири-бирине барабар болушат. Анткени берилген бул секторлор бири-бирине барабар болгондуктан. Демек, далилдөө керек эмнени? АБ диаметри менен СД диаметрин перпендикуляр экендигин далилдөө керек. Анда эмесе келгиле далилдөөнү баштайлы. Далилдөөнү эмнеден баштайбыз? Албетте, бул жерде биз жайылган бурчту көрүп турабыз. Ал АБ диаметри мынакей жайылган бурчту көрсөтүп турат. Жайылган бурч бул 180 градуска барабар, бурчтук чем менен эсептей турган болсок. Ошондой эле толук бурч деген түшүнүк бар. Биз айланаларды түшүнүп окуп үйрөнгөндө, бул толук бурчтун градустук чени бул 360 градуска барабар. Демек, мындан келип чыгат балдар,
Мында ушул толук бурчту камтып турган секторлордун бурчтарынын суммасы 360 градуска барабар деген түшүнүк келип чыгат. Жогорудагы берилген маселенин шарты боюнча бул секторлордун бурчтары өз ара бири-бирине барабар. Демек, аларды кошо турган болсок, 4 бир сектордун бурчу же болбосо 4 бурч АОС барабар 360ка. Мындан келип чыгат, берилген сектордун бурчун таба турган болсок, ал 90 градуска барабар. Демек, балдар, биз ушул тегеректеги 4 сектордун бир бурчун табып алдык. Жана ал бир бурчу калган бурчтарына барабар болгондуктан, мында ошол сектордун бурчу калган бурчтардын барабар экендигин бизге көрсөтүп турат. Демек, балдар, мынакей бурч АОС 90 градус. 90 градус деген бул тик бурчту бизге берет. Анда калган бурчтары дагы тик бурч экендигин көрө алабыз. Демек, балдар, мынакей 4 сектордун бурчтары бири-бирине тик бурч экендигин көрө алдык. Мындан келип чыгат, АБ диаметри менен СД диаметри бири-бири менен тик бурч негизинде кесилишип турат. Андан кийин биз алардын эки диаметр бири-бири менен перпендикулярдуу экендиги далилденет. Мынакей биз мисалыбыздагы негизги талап кылынган шартты биз далилдедик. Демек, АБ диаметри СД диаметрине перпендикулярдуу экен. Анда эмесе келгиле, балдар, мен силерге ушул мисалга байланыштуу төмөндөгүдөй суроо узатайын. Суроо: перпендикуляр радиустарды көрсөткүлө. Демек, бизге төмөндөгүдөй тегерек берилди. Бул тегеректе бири-бирине барабар болгон 5 секторго бөлүнүптүр. Эми бул жерде бири-бирине перпендикулярдуу болгон радиустарды көрсөтүшүңөр керек. Жооптор: биринчи, АО радиусу СО радиусуна перпендикулярдуу. Экинчи жооп: перпендикуляр радиустар жок. Анда эмесе убакытты силерге коюп жиберейин. Демек, 10 секундтун ичинде силер туура жоопту тандап көрсөткүлө. Бул тегеректеги бири-бирине перпендикулярдуу болгон радиустарды көрсөткүлө. Туура жоопту айта турган болсом, бул экинчи жооп туура. Перпендикуляр радиустар жок. Анда эмесе ушул жоопту далилдей кетели. Мында, балдар, бул секторлор бири-бирине барабар болгондуктан, алардын бурчтары дагы бири-бирине барабар болот. Башкача айтканда, бурч АОБ барабар бурч БОС барабар бурч СОД барабар бурч ДОЭ барабар бурч ЭОА. Демек, мындан келип чыгат, балдар, ушул бурчтар бири-бирине барабар болсо, анда эмесе алардын жалпы суммасы 360ка барабар деп айтсак болот. Анткени бул тегеректеги толук бурч бул 360ка барабар болгондуктан. Демек, алардын жалпы суммасы, ушул секторлордун бурчтарынын суммасы мында 360 экендигин байкасак болот. Мындан келип чыгат, ушул бир сектордун бурчу мында 72 градус болот. Анткени 360-ты 5ке бөлсөк 72 градус экен. Демек, балдар, биз ушул секторлордун бир бурчун таап алдык. Ал 72 градуска барабар экен. Демек, бул сектор калган секторлорго барабар болгондуктан, демек, калган секторлордун бурчтары дагы 72 градустан болуп эсептелинет. Мындан келип чыгат, ушул радиустардын арасындагы бурч тик бурч эместиги келип чыгат. Мындан биз бул радиустар эч качан перпендикулярдуу боло алышпайт. Мынакей, балдар, биз ушул мисалдарды карап, ага суроолорду берип, жоопторун аныктап көрдүк. Бүгүнкү сабагыбызда биз өткөнкү сабагыбыздагы перпендикуляр түз сызыктардын перпендикулярдыгы түшүнүгү аркылуу бир канча мисалдарды иштедик. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.